Анда кийинки сөз депутат Акаев Жанарбек Кубанычевичте. Рахмат. Урматтуу депутаттар, 7-этаждан звонок болбой эркин болуп калышыбыз менен баарыңарды куттуктайм. Узагынан берсин, мындан ары ушундай темп менен кете берсек, менин оюмча жакшы. Биздин эң чоң трагедиябыздагы, проблемабыздагы ушул. Бийлик алмашкандан кийин баатырлар көбөйөт да. Мисалы азыр өкмөттүн мурдагы башчыларын айыптап атпайбызбы? Эмне үчүн убагында айтпадыңар Атамбаевка депчи? Убагында Атамбаевка берди каршы чыккандар аз эле болгон. Атамбаевтан эмне талап болсо, эмне сунуш болсо бул жерде кың этпей аткарып берчүбүз го баарыбыз. Эми башкалар болсо мындай убагында Атамбаевка туура нерсени айта албай, анан биз эле ошол убакта баатыр болуп калганыбыз болбойт. Жоопкерчиликти мындай бардыгыбыз чогуу алышыбыз керек. Ошол убакта парламенттагы кандай мыйзамсыз нерселердин баарын айтса, бир күндө 1 мүнөттүн ичинде колдоп берип койчубуз. Ошол эле Нурлан Өмүркулу болот, сизге дагы тиешелүү. Сиз ошол жерде жетекчи болуп тургансыз да. Эгерде ошол убакта коррупциянын баарын байкасаңыз, ошол убакта эле чыгып айтышыңыз керек да. Бийлик алмашкандан кийин, проблема болгондон кийин, авария болгондон кийин, анан чыгып алып, бул мындай туура эмес болгон деген болбойт да. Менде эч кимге суроо жок. Бирок урматтуу кыргыз саясатчылары, кыргыз чиновниктери азыр Табылдык апарыч айткандай, бул баарыбызга чоң сабак болуш керек. Мындан биз жыйынтык чыгарышыбыз керек. Мына кошуна Казакстан алдыңкы дүйнөдөгү 50 мамлекеттин катарына киребиз деп аракет кылып атат. Өзбекстан өндүрүштү жолго салып койду. Биз тоготпогон, экономикасы бизден артта деген Тажикстанда Душанбеде биз ызылдашып аткан коопсуз шаарды ишке салып койдулар. Иштеп атышат. Биз болсо ушул жерде кычкачты көтөрүп алып, мындай уят болуп отурабыз да. Анан сырттан келген карыздарды биз туура эмес иштеткенибиздин анык мындай бети ачылып атпайбы? Датка кемин боюнча буга чейин калган карыздардын бардыгын биз мамлекет итке минсе дагы ошонун эсебинен карыздан уурдагандан дагы тайманбаган, коркпогон кыргыз азаматтар бар экени бул абдан өкүнүчтүү да. Жолубузду Кытай куруп берсе, мечитибиз менен мектебибизди арабтар куруп берсе, алардын баарына жалдырап жүрөбүз да. Эми өзүбүз мындай кубаттуу, күчтүү мамлекетке айлана турган убактыбыз келди. Коррупцияны көрүшө турган убакыт келди. 10 секунд. Мындан ары, мына бул сабак дегеним ошол. Азыркы кишилер туура эмес кылбаса, азыр дагы айтышыбыз керек. Азыркы өкмөт башы туура эмес кылбаса, азыр дагы айтышыбыз керек убагында. Алардын баары кеткенден кийин анан чыга калып туруп, биз убагында булар туура эмес кылып атат деп атабыз да. Биздин проблемабыз ушул. Бардык нерсени убагында бетине тайманбай чындыкты айтканды үйрөнүшүбүз керек. Рахмат. Сунуш болду. Кийинки сөз